Ноокат районунун Көкбел айыл өкмөтү былтыр 500 метр ички жолду асфальттаган. Арадан 1 жыл өтпөй жолдун чети жарылып баштаган. Былтыр күз айларында курулган жол мынтип кол менен укаланып атат. Сапатсыз курулган. Сейдалиев көчөсүнө асфальт төшөө үчүн жергиликтүү казынадан 2 миллион 190 миң сом сарпталган. Райондук өнүктүрүү фонду да 1,5 миллион сом бөлүп берген. Бирок жыл айланбай мындай абалга келишине эмне себеп болгонун айыл өкмөт кызматкерлери түшүндүрүүгө аракет кылышты. Мына линиядагы шындагы жалакасы дейт да. Бир жагынан бул неме хобалар өтөт. Жүк ташыган эмелерчи. Түндө саат 3-4-төрдө көмүр ташып өткөндө деле сапаттуу бүткөн жол хоо өткөн машиналарга бузулбаш керек да. Бул эми ички жолда централдуу жолубуз бузулуп атпайбы? Дадабаев комиссия түзүп, жолду салган Аманат Строй МЖМ менен таза суу түтүктөрүн тарткан Азия курулуш компанияларын чакырып, оңдоого киришерин билдирип жатат. Чакырып көргөзүп, оңдотуш керек да. Калыбына келтирет да. Эгер алар бизден эмес, КАМАЗдар өтүптүр десе эмне дейсиздер? Бул жерден суу алып өтүптүр десе. Жок, ошого айтпайм. Бул ишканан дагы, технозорду дагы плюс чакырыш керек. Кимден кеткен, эмненин немесинен кеткен деп. Ал эми Аманат Строй МЖМ компаниясы жол сапаттуу бүткөнүн айтууда. Алар бир катмар гана басылган асфальттын бузулушуна оор жүк ташыган унааларды күнөөлөп жатат. 2 жылга өзү негизи гарантиясы бар. 2 жылга келишим түзүлгөн. Айманы айыл өкмөт менен барып сүйлөшүп, жеринде бизден барып көрүп турган ошону айыл өкмөт менен чечишебиз дейм. Эгер боло турган болсо, төлөп бергиле десем эмне дейсиз? Эми карап көрүп сүйлөшөбүз, эгер төлөп бериш керек, биздикинде кичинекей нарушение боло турган болсо, төлөп берчү жерин төлөп беребиз. Башкадан жасап бергенге барып көрүшүбүз керек. Биз да көрөлекпиз да. Кече интернеттен. Жамалат экен да ошол жерлер, Эми көрүшүбүз керек, аны точно көрүп туруп анан ошого карап айтпасак, жамай турган жерби же кесип башкадан кыла турган жерби ошого карап чечим чыгарабыз. Көкбел Ноокат районунун катал шарттагы айылдарынын бири. Жергиликтүү бийлик быйыл калган жолду асфальттоо үчүн дагы 3,5 миллион сом ажыратууну көздөп жатат. Айыл аймак дотацияда болгондуктан республикалык бюджеттен 26 миллион сом бөлүнөт. Жергиликтүү бюджет болсо 9 миллион сом ажыратат. Нургелди Каныбек уулу, Алишер Мусажалил уулу, Тмедиа, Ош облусу.